Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah ve ba'd. Esselamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Bilesizler, azırkı учурда биздин бул жашообузда оорулардын түрү аябай эле көбөйүп кетти. Түрдүү ооруларды санап берем азыр мен сиздерге. Бирок мен билген гана ооруларды. Ал эми мен билбеген оорулар канча? Эгер бир доктурга барып сурасаңыз, оорулардын түрүн айтып берет. Бул оору, андай оору, мындай оору, ошолордун баарын санап айтып берет. Бирок ошол оорулар эмне себептен? Мунун себептери аябай көп. Туура эмес тамактануу дейт, дагы жана башка жүрүм турум. Кыскасы, инсандын денесине зыяндуу нерселерди колдонуу же зыяндуу нерселерди жөө мына ошол ооруларга себеп болот. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы бир нерсени эскерет, мына ошол ооруларды алдын алуу боюнча. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде айтат: "Готтул инаа" идиштердин үстүн жапкыла дейт. "Ва аукус сиқаа" жана баягы суу куючу чанаштардын оозун бекем түйгүлө деди. Бекем жапкыла деди. Билесиздерби? Мына ушул хадисти эгер туура түшүнүп, эгер мына ушул хадисти терең ойлоно турган болсок, мына ушул оорулардын кандайдыр бир пайызы мына ушул себептен келет. Анткени оозу жабылбаган суудан иче турган болсоңуз, сиз ошол ооруну алып келет. Оозу жабылбаган тамактан жесеңиз, мына ушул ооруларды алып келет. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү. Идиштердин үстүн жапкыла деди. Суу куючу чанаштардын оозун бекем түйгүлө деди. Бекемдегиле деди. Эмне үчүн? Анткени силердин ден соолугуңарга ошол зыян болуп калбасын дейт. Түнү кечинде кандай балээлер жерге түшө турган болсо, ошонун бүт баары ошол сууга же ошол тамагыңызга түшсө, эми ошол нерсени сиз жей турган болсоңуз, сиз аман соо каласызбы? Же болбосо бир уусу бар жөргөмүш түшүп калды дейли. Аны сиз карабай эле тамак кошуп жеп койдуңуз. Ошол нерсе сизге пайда алып келеби? Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын медицинасы ошол биздин ооруларды алдын алуу боюнча мына ушинтип пайгамбарыбыз бизге эскерген.